Assalamu alaikum, argmak sүйгөн atпай журтум. Наркы улук кыргыз тарыхында жылкыны асырап багып, таптап, туутун келтирип, байгелерге чаап жүрүп, уруунун намысын бийик көтөргөн белгилүү саяпкерлер көп эле болгон эмеспи? Ошондой чыгаан саяпкерлер учурдагы заманыбызда да улуттук чоң мааракелерде тойдун көркүн чыгарган ат чабыштарда баш байгелерди алып жүрүшөт. Бүгүнкү берүүбүз чыгаан саяпкер, коомдук ишмер, талас өрөөнүнө асыл тукум тазагандуу жылкылардын көбөйүшүнө зор салым кошкон инсан Абдулас Бердалиев жөнүндө болмокчу. Абдулас Бердалиев 1951 Талас районунун Кырказык айылында туулган. 1973-76 жылдары Фрунзе шаарындагы айыл чарба техникумунун зоотехния адистигин ийгиликтүү аяктаган. Андан соң Москва шаарындагы Тимирязев айыл чарба университетинде жылкы селекциясы боюнча 2 айлык курсту ийгиликтүү аяктаган. 1980 жылдан баштап Талас районунун Жергетал совхозунда жылкы фермасын 20 жылдан ашуун жетектеп, чарбанын асыл тукум жылкыларынын сапатын, санын өсүрүүгө зор салым кошкон. Жебер саяпкер катары Абдулас аке убагында автоунаага тете болгон баш байгелерди, төө, бээ жана башка чоң байгелерди көп жолутуп, ийгиликтүү саяпкер катары элге таанылган. Өмүр бизден өткөн соң, эл эмгектен эскерсин дегендей, кийинки муундарга үлгү болсун үчүн Абдулас аке жөнүндө берүүбүз сиздер үчүн. Көп, ушунчалык баягы адамгерчилиги жогору. Ушунчалык. Мен өзүм ошончо канча жыл болуп калды, 20-30 жыл болуп калдыбы, ошонун бир жанагыдай катуу, ачууланып сүйлөгөнүн көргөн жокмун. Ошоло тай утуп аттык, кой утуп аттык, куйрук анын уттук. Кудайга шүгүр. Ушу даражага жеткизген ат болду айланайт. Мына бизди Абдулас менен тааныштырган, ушулерге окшогон баарын тааныштырган ат болду. Биз ат менен бирге өсүп чоңойгонбуз. Анын ошонун аркасынан силерге окшогон ини көрдүм, дос күттүм, жолдош күттүм дегендей болдум айланай. Bu işe bir kavak kırkıyor degen yok öyle de. Varına bile bilese bunu işte. Avdan katı bir ses olsa da gülüp koyup kutulup biter. Gülüp durup kanacaya kalıp koyar. Yarı okörün binesi göğsünden geçiyordu dağı, göğsünden ulurları dağı tegiz alıp yürüyen değil. Parlaşal vardı, biz de baştan bir üstet yerden koşak çavuş bilet parlaşıp gördük. Anan ayaktan da şu baygel orunları da alıp geldi. Baş baygelin yeğler olup durdu kara ettanlarına. Адамгерчилик абдан жакшы да. Мындай адам баста ичине кек сактап алган. Атаң өлсө да атаңды көрген киши өлбөсүн деп. Эмне айтылып калган? Атаңдын киши көрбөсүн деген атаңдын кылык жоругун, кылган ишин, ошо атаң менен бирге жүргөн үзөңгүлөштөр айтат. Баскан турганын, кандай иш кылган, элдеги кадыр барып кандай эле, аны баласы эч качан билбейт үйдө отуруп. Мына ушул атаңдын менен бирге жүргөн, үзөңгүлөш болгон, ат чабышкан, айрым жерлерде кызыл чекке болуп талаш тартыш болгон, айрым жерде кучактар дос болгон, мына достор шерде отуруп атат. Баарыбыз ушундай болгонбуз. Мен достук Абдулас менен ат чабышып беттешкен жокмун. А бирок тойлордо көп болдум. Абдулас жылкыны аябай таанаган киши болчу. Жөн эле саяпкер эмес. Айрым балдарга күлүк ат колуна кирип саяпкерлик чурката берет. Бирок күлүк боло турган жылкыны башынан таанаган адам рас болот да. Мына ошолордун бири Абдулас болчу. Аябай ыйлагам. Абдулас кайтыш болгондо угуп алып. Ошону эстеп жүрөм да дайыма. Эми эмне айтып атам? Балдар айланайын, алтындарым. Атаңардын жакшы жагы, мына саяпкерчилик өзүнчө бир маселе. Ал эми саяпкер деген көппүз го, көп саяп. Бирок саяпкердин ичинен ат тааныган, ана адамгерчилиги, ат көтөрүш адамдар аз эле болот. Мен баары эле жакшы деп айтайынчы эми. Но сен атаңар өтө мыкты адам болгон. 10 класста бир окудук. 60-70 Кыргызга келип окудум, мен бүлкүлдүк элем. Анан берден 60-70 окууну бүттүк. Кенден кийин университет алышка кеттик тарап. 4 айында 4 жерде той болчу да. Базар сайын той. Базар сайын ат чабыш. Ал убакта автоунаа азыркыдай сайылган кез эмес болчу. Эгер ал убакта автоунаа көп сайылса, Абдулас акенин короосунан баштап ат баалмак эмес. Башпайыңда тай, торпок, кээ бирөөлөр койго сайчу.
Bagirlerle taylı da. Алдыңкы Ооба. боюнча тайын. Клуб деген бул канткенде чуркайт деп жаш балдар мага суроо берип койганда көбүнчө жооп берип кетем. Өзүң оңолмоюнча атың чуркабайт деп. Өзүңдүн ички дүйнөң бүттүк оңолмоюнча клуб чуркабайт да, бул ырысты тандап келет деп коет. Ошо тайкемде ошол сайыпкерликке бак дөөлөт коно турган адам эле да. Бүт тарабынан адамга жакшы керектүү сапаттардын баары ушу тайкебизде бар эле. Анан азыр мынакей ууч кур эмес, Кудайга шүгүр. Балдарым мына кичек тайкелерим ат чаап ошо эл оозуна алынып, аккан агыптан соогат деп ушул үйдөн буйруза мындан ары дагы кыргыздын наркын, салтын уланткан тайкелерим да мындан ары улана берет деп. Ошол Абдуллас тайкеден мен ошол кыргыздын тээ оңгу, салттуу, жакшы, нарктуу сөздөрүн уктум да. Кыргызда айтып коет эмеспи? Ат чуркайт, ат чуркабайт, тап чуркайт, тап чуркабайт, бак чуркайт депчи. Анан Кудай дагы ошо бир пейилине жараша сүйгөн пендесине бакты, дөөлөттү ырабат берет экен да, бирок. Анан мен ошол тайкем ошондой сапаттарынын бүттүгү. Анткени мынакей таанып калган, көрүп калган бердегилердин азыр бит замандашыбыз эле болду да. Көрүп калган адамдарыбыз а кишинин оозунан бир жаман сөз чыкканын уккан жокпуз. Жадырап, жүзүнө жараша адамдарга мамилеси ошондой эле да ал кишинин. Анан кийин сынчы болгон үчүн ошо көп аттын арасынан дагы тандап туруп жана чапканын баардыгын чыгарып аткан ошол да. Күлүк жана ырыскы тандап келет деген сөз бекеринен эмес да. Жылкы ферма отурганда сиз жылкычы болуп иштеп турдуңуз. Анан сизден кепти көбүрөөгү калай? Ага чейин деле баягы биз жалпы Калба өзөнүндө чоңойдук да. Бир уруу колбочулуудун балдарыбыз. Экинчиден аталарыбыз баары малчы болгон, тоодо чоңойгон. Анан ал көмдү мен өзүм кичинекей чагыман бери тааныйм да. Мен билгенден алдынан жакшы түзүлгөн жок да. Мен алдынан жакшы түзүлгөн себеп. Эгер азыркыдай болгондо машина батпай калмак да. Анан ушу ал көмдөн бир жанатан бери сиздер айтып атсаңар адамгерчилиги. Биз эми кол астында иштейбиз. Ай сайын келип ушул жерге отчет беребиз, ушул жерден чай ичебиз. Анан дагы Сооурбек деген дос, Жакшынбек дегендер бар, барыбыз чогуу келебиз. Анан ал көм ушул жерде күлүп жайнап тоз чайын берип, отчет берип. Анан эшикке чыгып анан кийин нары көздөбүзчө кетчик да. Ал көм бир-бирибизге да бир жаман сөз айткан жок да, күлүп жайнап жашынап кайтабыз. Бир баарыбыздын нары бери болгон жокпуз. Чыган сайыпкер, мыкты инсан, үлгүлүү ата Абдуллас акебиздин бир туугандары менен да маегибизди улап коелу. Канияз эке, сиз да мына Абдуллас акенин атын токуп берип, атын суутуп берип, таптап берип, жардам берип, колуна кол болуп, жалаң ийгиликтерине өбөлгө болуп жүрдүңүз. Анан сиз да ушул Абдуллас акени бир эскерип, жакшы окуялардан айтып берсеңиз. Абдуллас акен менин бир тууганым. Ушу өзү жылкыны өтө билчү эле да. Анан өзү мындай суутуп чапкан жок. Муну мындай кыл деп дайындаган баардыгын мен аткарчу элем. Болгондо тигиши эртеси күнү көрүп, жолбосо ага чейин көрүп, анан кийин туура эмес болуп калган жерлерин бери мындай кылалы, мындай кылбасак сак эметип калбыр деп көрсөтмөй берип турар эле. Мына жана көрдүңөр ушул жерде бир талай достору, жолдоштору, сайыпкерлер отурду. Ошо кишилер айткандай эле агам ошолорго тең болуп, тең тайлаш болуп, өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп жүрдү. Бир тууганым мыкты адам эле, айла жок. Эрте кете берди. Энди муну балдары, Кудайга шүгүр, экөөсүн мойнуна албай, бирөөсүн мойнуна алып, кичине атасынын жолун жолдоп жүрүү. Абдуллас акенин да бир тууган иниси Руслан агабыз менен дагы маекти улап коелу. Руслан ага коомдук ишмер, мамлекеттик чоң мекемелерде жетекчи болуп, эл жүгүн көтөргөн мыкты инсан. Агабыздын да оюн угуп, мына чоң иш-чаранын алдында туруп, сиздин да оюңузду угуп коелу. Рахмат. Ушу эң биринчиден ушул бир туугандарыма, ушу Алас экен балдарынын атыңарга, Боого жана Муратка ушу ыраазычылык айткым келип атат. Ушундай Куран окутуп, мынча досторун, кесиптештерин, курдаштарын баарын чакырып атасын алып, эми тууган кеңеш кылып, ушу чоң иш-чарага даярдык көрүп атабыз. Кудайым буйрса, анан эми ушул ат чабабыз деп, эми бул эскерүү катары кабыл алыш керек. Баардыгына ушу мен бир туугандарыма ушу мен ыраазычылык айткым келип атат. Анан эмиси өзү айткандай мыкты ата болду. Ушу кошуп кетет элем.
мыкты бир тууганда болду. Ушул айылыбыздын эң мыктысы десем ошо камкор мыкты дегенибиз ушул айыл башчысы, жол башчысы, ушу кол башчысы болуп жүрдү биз туугандар арабызда. Эң жана айтылгандай эле ушул эң алгачкы ушул таамды ушу айылда, ушул чоң таамды ушул Алаз экем салып, эң чоң ушу балдарына Канат экен балдар кошуп баарын ушу чоң кошту сүнөт той деп ушу Кырк Азыктын айылы бир дүңгүрөтүп, Талас облусуна бир дүңгүрөтүп бир чоң той өткөрүп, мунун баардыгы менен ушул Алаз экенин мыктылыгын белгилеп кетким келет. Анан кийин мынакей Атам ушул биз эс тарткан ошо малда жүрдү, жылкыда. Мурда ошо фермада окуучу совхоздо жылкы ферма болду, биз эс тартканыбыз билген эле. Ага чейин тай баккан экен, жаштайынан ошо жылкыда жүрдүр. Үзөңгүлөш достору, замандаштар айтып отурат жаш кезин. Анан биз билгенден ошо жылкыда жүрдүк. Биз да ошо кичекейибизден чоң атабыз, чоң апабыз менен кичекейибизден ошо тоого чыгарып, желе байлап, жылкы менен чоңойдук да. Ошо атам ошо саяпкерчилик өнөрү бизге мындай жетелеп келип ар бирибизге бирден үйрөтпөсө дагы ошо өзүнүн кылганын биз көрүп жүрүп эле ошодон атабыздай болуп чоң саяпкер болбосок дагы жылкыга ышкыбыз боюнча калдык. Баарыбыз үй бүлөбүз менен бир туугандары, биздин менин бир туугандарым, биздин балдарга өтүп атат. Баарыбыздын үйдөн сүйлөшкөн сөзүбүз жылкы, ат чабыш, улак тартыш ушундай. Жана ушундай темада кыргыздын каада салттары жөнүндө гана көпчүлүк сөздөрүбүз үйдө ошол болчу да, атабыздын тарбиясы ошол болду. Өзүнүн айтуу боюнча 15 жыл жылкы фермада болуп иштептир. Ошол жылкыны өткүзүп алганда 300 баш менен өткүзүп алгам деген эсимде да. Өткүзүп бергенде 1200 ушундай баш менен 1200 же 1300 баш менен Чолпон акеге өткүзүп берди. Атаман кийин Чолпон аке келди, зоотехник болуп ошондо өткүзүп бергенде ошондо 1000ден ашык баш ошо кошуптур да, ошо 15 жылдын ичинде. Ошонун ичинен атам эми мындай азыркы тил менен айтканда селекционер, ошондо эле өзүнүн кесиби да селекционер болчу. Москвадан да окуду, башында Украинага тапшырган экен, анан канттан техникумду бүтүрдү. Анан кийин Москвадан ошо ат боюнча да барып окуп келди. Анан кийин ошол 15 жылдын ичинде ушул талас өрөөнүнө Дөпарага ошодон кийин 90-жылдан кийинки жанагы улактын аттарын көбү ушул жерден тараган десем жаңылбайм да, ошо көбү болбосо ушул жактан көп аттар чыккан. Анткени ошол атка селекцияны ошондо эле жылкыга өзү ичинен жүргүзүп жүрө берген экен. Анын ичинен жана жылкы эмени күлүк чапкандыкын өзүнчө жанагы Загратил деген уртча тил айгырды алып келди, область боюнча жана Тукун аке айттыңыз го андай айгыр таласка келе элек деп. Загратилди алып келген, сырттан келгендерден Зап деген болду, Балатунду алып келди. Мына Гайтун менен кошо чабылып жүргөн Балатун деген айгыр болду. Ошол бизде бээ багы эмеси конзот болбогондон кийин биздики уй чарба болчу да, уй чарба кой болчу, анан жылкы анан кийинки очередте болчу. Ошон үчүн жакшы маткалар болбогондон өтө дагы мыкты да чыкпай калды да. Эгер дагы жакшы маткалар болгондо жанагы айгырлардан дагы күчтүү республикага чыккан эмелер чыкмак экен. Бирок чыкты ошол деңгээлде, ошол убактагы боюнча мына сиздер чаап жүргөн байталдар, ошонун баары жана Загратилдин кыздары. Ошол биздеги байтал, дуан, тору, пион баардыгы ошол Загратилдики. Бизден башка да канча кишилер чапты. Ошолордун тукумдарына азыркыга чейин ошол. Абдулат акебиз менен бирге иштешип, үзөңгүлөш болуп, далай тойлордо ат чабышкан белгилүү саяпкер, сынчы Беткеев Чолпон агабыз менен маегибизди уланталы. Чолпон ага бул Абдулат акебиз менен кайсылар таанышып, анан кайсы тойлордо чабышып, ал киши менен үзөңгүлөш болуп көп жерде бирге жүрүп калдыңыз. Анан ошо Абдулат аке боюнча Абдулат аке менен башкалардан өткөн жакшы окуялардан айтып берсеңиз бирээки болчу. Жакшы болот. Эми Абдулат аке менен биз эми негизи бир чарбаданбыз. Бирок мен баягы институт бүтүп 90-жылдары конзотто иштеп жүргөндө ошондо тааныштым. Эми ага чейин баягы сыртынан ал кишини көрүп жүрчүк да. Шигертен ат чаап келген. Анан ошо 90-жылы ал киши көз жолугуп калып, ошо анда Жергетал совхозунун жылкы фермасы болчу башчысы. Конзот иштечим, анан ошо жолугуп калып, ошо жылкы боюнча көп нерселерди сүйлөшүп, ал киши ошо 110 жылкы деп аткан жанагы атактуу Балатун деген айгырды алган. Анан жанагы Хорготтун баласы Хорезмди алган, Бейлерди алган. Ошолар боюнча баягы ошолордун линиялары боюнча кеңешип, ошодо мамиле жакшы мамилеш болуп калды. Бир чети
баягы агайны, экинчиден баягы кесиптеш, зөңгүлөш болуп көп жыл Албас экен көзөткөнчө жакшы агайны болуп зөңгүлөш болуп жүрдүк. Анан а киши эми бул жылкы чарбасында көп жыл иштеди да, 10 жылдан ашык иштеди. Бул киши өзү башы ушу жылкыны сүйгөн киши да. Башы тай, өзүнүн айтуу боюнча тай багып, жылкычы болуп жүрүп, анан сырттан окуп, анан зоотехник болуп, анан ошо жерге талда жылкы чарбасын жетектеп, 10 жылдан ашык ошо жылкы чарбасын жетектеп иштеди го бул киши. Бул кишинин талас өрөөнүндө бүлүктөргө дагы чоң салымы чоң. Анткени бул киши 110 жылкы заводдон жана балатын баштаган, 54-cü өскөлүн 54-нөн көп айгырларды бийлерди алып келди. Могу Казакстандын 97-ci Луговский конзаводдон миксер деген айгырды алып барып, бийлерди алып барды. Бул киши өзү эми кесипкөй адис болчу жылкы боюнча. Андан тышкары буларды жана Баян аке бар го. Баян аке бул баары Союздун кезинде буларды Рязандагы, Москвадагы Всесоюзный жанагы институт коневодства деген бар да. Ошол жерде адистештирилген атайын курс болгон. Ошо жылкы чарбасында иштегендерди ошолорду тандап ушул жака курска жиберип, ушул жактан коневодство боюнча булар курсту бүтүп келген да. Жылкы боюнча күчтүү адистер да. Анан бул киши эменин буйругу экен. Ошо 92-жылы анан мен конзаводдон ошо жерге талга келип калдым. Ошол жерге талга келип, Албас акеден жылкыны өткүзүп алдым да. Ошондон да жерге талга чоң чарба болчу, 900-дан ашык жылкысы бар болчу. 2 ай жүрдүк го, 2 айдан ашык жүрүп, ошо жылкыны мен Албас акеден өткүзүп алып, киши менен аябай жакшы иштер жүрдү. Анан баягы тагдырдын буйругу кайта ошо 3 жылдан кийин 95-жылы ошо жерге тал совхоз 2-ге бөлүнүп калды да. Анан 2-ге бөлүнүп, ошо жерге тал калба болуп бөлүнгөндө мен калбада калдым дагы. Албас аке кайта жерге талга келди. Жылкы ферма башчысы. Анан кайта баягы жылкыларды кайта бөлдүк 2-гечи 49-51% менен бөлүп, киши жылкынын баарын тааныйт да. Мен катып койгон жылкыларды таап алып, тиги жылкы каякта, бул жылкы каякта деп ушундай бир жакшы күндөр өттү. Ушинтип адис катары бул киши жылкыны абдан жакшы сынчы, саяпкер, мыкты билчү да. Жакшы. Чолпон ака, анан саяпкер катары дагы ошол заманыңыздарда атаандаш болуп жүргөнүңүздөрдү билем. Анан тойлорду бир байгеттарашып ат чабышып калдыңар да. Эми бул киши негизи мен билгенден бул киши илгертен ат чапкан, булардын ата теги илгертен ат чаап келет да. Аки Аксакал, бул кишинин атасы Аки Аксакал ат чапкан. Анан мен билем ушу 80-жылдардын башында биз анда жаш бала кезде, жигит кезде бул киши бир күлөң кашкат чапты. Ошол аябай күчтүү фаворит болду. 1-чи, 2-чи болуп постоянно ошо баш байгелерди алып, Албастын күлөң кашкасы деп аябай атак чыкканда, андан кийин дагы бир карыгерди чапты, Кайтун деп. Анан ушу 80-жылдардын этеги, 90-жылдардын башында анан Албас акенин эмеси араны жүрдү да. Омат келди. Омат келип, саяпкерчилик боюнча биринчи ошо мен билгенден эме шаар деп чапты. Энеси 110-чу конзаводдон келген Хорваттын кызы болчу, Акалтекин. Ошого Эгет деген ипподромдун чистоколун айгырын коюптур. Ошо шаар менен алгаш чыкты. Ошо анан шаардан кийин эле ошо заградительдин балдарын чапты, Пион деп чапты. Пионду чапты, анан Дуан Тору, анан Абдуластын Байталы деп элге таанылып калды, Карегер Байтал. Ушул үчөө жаштары деле эме болчу. Уда да, анан ошо үчөө бир чабылып жүрдү да. Бир чабылып жүргөндө Албас акенин Алматы ошо 90-жылдардын башында абдан каты чыкты областка. Үчөөнү чапканда 1-чи, 2-чи, 3-чү келет да. 1-чи, 2-чи, 3-чү келет. Областтык чоң байгелердин дээрлик көбүн утту да, үчөө-үч. Анан а кезде тойлор көп болуп калды. 3 тойго барса, Абдуластын 3 аты тең 1-чи чыгып, ушундай болуп турду да. Кандай мыкты эле.
Bияктан чапса дагы, бияктан чапса да биринчи. Эми ошол жерден бир эпизод айта кетейинби? İyi. Ошо Абылас аке ушу үчөөнү чаап жүргөнү 92-93 жылдар